Тугандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Ар дайым сиздер үчүн рекламаларды колдон келишинче арзандатуу аркылуу белек бекчектерди уюштуруп тартууга аракет кылабыз. Буюрса мына Молодежный 3Ада Химки жакта, Путликова жактагы мекендештердин группаларына, контакттарына 20 адамга таратып эле ошол номерге жөнөткөн болсоңуздар, бир суши менен бир султан чай бекерге берилет. Буюрса жаңы ашты, поддержка кылып коелук. Негизи меню аябай кымбат экен. Биздикилерге колдон келишинче максималдуу түрдө арзандатуу кылып берет и жеткирип дагы берет үйүңүздөргө. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен чогуу туруңуздар. Адреске келгенде могу жерде чоң торговый центр бар экен. Анын алдында өтмөй жок. Ветвон бар экен аякта. Ошон үчүн мен сунуштаймын, жамбашын эле бери өткөндө могу жерде Сендай деп жазылып турат. Караңыздар, Сендай. Ушул жерден ылдыйды карай түшөсүздөр. 21-чи ашкана, толугураак маалыматты биз менен чогуу билиңиздер. Сөзсүз жакшы кабыл тилек жазып коюңуздар. Ушундай атайын биздин жаш ишкерлер атайын ишти башташыптыр. Ар дайым поддержкада бололук. Башка жактан деле жейбиз. Ушул агалардан келип жеңиздер, өзүгө калсын. Бир тыйын болсо өзүгө калсын. Ошол иштеп тапкан болсо, Кыргызстанга барып иш баштайт же болсо үй бүлөсүн багат, же үй салат, башка кылат тугандар. Башка жакка кетпесин, лишний акча. Жүрүңүздөр. Мекендештер, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Дагы бир жолу мынаке Канат агам турат жанында. Кылычбек тууганыбыз ачып турат. Ассаламу алейкум. Сиздер жакшыбы? Канат ага тынчсызбы? Алла разы болсун. Мына элден талап болуп атат. Агабыз филиалдарын ачып жетишпей атат. Бул да болсо Кудайдын берген жакшы бир жанагысы да. Жакшылыгы, мээримдүүлүгү, ооба. Мына адал тамактар жесек жакшы да. Эми мына каяктан жанагы болгон жасалган тамактарды билбей жебестен мына ушундай агаларыбыз ачканда чындыгында мен деле кубанам. Бардыгы адал, ишеничтүү демекчи. Аябай жакшы. Эл менен амандашып, кыскача маалымат берелик. Кандай тамактар бар, баалары канча, доставкалары канча сомдон жогору болсо жеткирип беришет. Ошолор боюнча сиз башта бересизби деп Кылыч ага. Ассаламу алейкум, кыргыз элин. Бул жерде ушул өзүм агам менен ачтым. Буюрса ушул кыргыз элиме адал тамактарды жеткизели деп ушул ниет кылып болуп турабыз. Ошо Канат акебиздин точкасына барып, биринчи точкасына барып үйрөнүп келдик. Барысын буюрса секинден силердин кызматыңыздарга ар дайым даярбыз. Канча сомдон жогору болсо жеткирип бересиз? Бизге Планерная, Сходинская метро жакын, и бул жактан Путилкова, Химки ушул райондор бизге жакын. Ушул райондорго 800 рубльдан заказ берсе жеткизип беребиз. 1000 рубль кылайлык бошолну. 800 деп. Болот. 1000. Майдалашсак уже баскан турган акча билесиздер тугандар. Чындыгында бир 1000 рубль кылып коелук. Эми эки адам заказ бергенде бир 4 сом нерсеге жана кылбайсың да, нормальныйраак жегиң келет. Андыктан коркпой заказ берсеңиздер болот. Примерно ушул сушинин баасы канча сизде? Мына ушул сушинин баасы мына. Ушул сушини 290 деп койдук. Эгер өздөрү алып кетсе, 280ден кылып беребиз. 280ден кылып бересиз. А бургердин баасы канча? Бургердин баасын бул жактан үйрөнүп келдик. Огама кененирээк сөз берейин дедим эле да, эл менен амандашып. Ассаламу алейкум, кыргыз элим жана кыргыз бир туугандарым. Амансыздарбы? Мына жердеги Химкидеги бир туугандар. Мына сиздер Химкиден неге ачпайсың? Жакыныраак болсо жакшы болот эле деп суранат элестер. Мына бир туугандай болуп, мына энелерим барып калган экен. Ака, сиздин сушиңизди жейбиз, жакшы көрөбүз деп суранып барып калышты эле. Мына бул жака да Кудай буйруп насип кылган экен. Филиал деп койсок болот. Франчайза кылып келип ошондой эле бургер, крылышка, пицца, сушилерди бердим ошо. Эми Кудай буйрса дагы пландарында болуп атат. Мантыны кошо киргизип койсокпу депчи өздөрү жеп көрүп, бунда үйдө дагы жебейт элек деп айран калышты да. Анан ошого эми ойлонуштуруп, караштырып көрүшүп, манты дагы киргизебиз деп атат. Атайын келинчектерин алып барып үйрөтүп, ишерден манты дагы жеп. Эми кимде-ким манты жеп калган акелерим бар, Химкиден билем. Ошолор көрүп каласыздар, Москвага чыгат. Ошол жерден
комментарий жазып, группадан группага бөлүшүп койсоңуздар болот да. Ошондой эле эмнеге бул жерде бир аз сушилер кымбатыраак болду деп айтасыздар, Сизде канча өзү? Ооба, менде 270 да. Анан биздин минимальный сумма доставкабыз бар да ал жердечи. 1,5 миң рубль метрого чейин деп койгом да. А бул жердин эмнеси арзаныраак десе, доставкасы арзан болуп атат да. Доставка не дегенде 1000 рубльге койгону стоящий да нормальный. И 1000 рубльге, мисалы үчүн, Речной вокзал жакын, Беломорская, Хобринала жакын да бул жерден 15 миң 20 мүнөттө жетип барат. И ошондой эле Скоденский менен Планернайды коссок болот. Анан мына жерде Путлюк район бар. Аябай жакшы кыргыз бир туугандарыбыз үйлөрдү алган, үйлөргө жетишип алып калган. Химкиде да көп кыргыз бир туугандарыбыз алышкан үйлөрдүчү. Ошондой эле ошол жерден ар бир сеналары уролдордуку 290дон коюп бердик. Уролдордун дагы бул жерде опыту менен чоң опыт менен иштеп атышат. Не дегенде ушунун сенасын көргөзүп койсок болот. Меникинен бир аз чоңураак булардыкы. Ошон үчүн 290дон коелу канатка чтобы мындай жегенде жакшыраак, жырныраак жесин деп Тоюп жесин деп 290дон коюп макулдугун бердим. Если өзү келип алып калган болсо 280ден коюп беребиз дешти да. Өзү кесип. Ооба. Ошондой эле мына бургер кырлышканын сенасын айтып койсок болот. 13-түгү 360дан күмөн санабагаңыздар, ошол эле өзүмүн алып аткан поставщигиме ошол жерден даже соёткан далили бар, сертификаттары менен. Ошол далил деп ойлойт элем мен. Дагы далил керек экен. Анан мындай эле бургерди картошка пюре, сырный соус кошуп беребиз. Бу жерде только говядина болбойт, лосось, курица, креветка менен 3 кыл менен жасап беребиз да. Ошондой эле ушу 350 сомго койдук. Ошол мына пицца 32 размерде болот. И бунун стоюшу 500 рубль менен. Ошондой эле биздин Кыргызстандын өндүрүшчү менен тан, курут, максым, аралаш, султан чайлар болот. Ошондой эле бу жердин графиги 11ден 12ге чейин иштешет. Анан дагы карап көрүп 2ге чейин иштешеби, өздөрүнүн графиктерин коюшат. Ошондой эле булардын хозяйыны мен тиешем жок бул жерде. Эмне дегенде бул инилерим ачкан, анан менин интернеттен көрүп барып филиалыма сурашты эле, мен бердик да. Франшиза кылыпсыздар. Ооба, франшиза. Бул жерде любой эле адамга ошондой жардам берип, өзүбүздүн бир туугандарыбызга билген нерсени бөлүшүп, жардам бергенге даярбыз. Эми ушундай суши пицца ачуу үчүн канча акчасы болсо сизге кайрылса болот? Эми биринчи өчүрөт баягы акчасы жок деле бизнес кылса болот деп коет. Жок. Биринчиден кичине болсо дагы, мисалы үчүн бир 500-600 миң растап мындай өзүбүздүн кыргыз мекендештерибиз мына миллиондон ашыраактары бар да. Эртең ошондой эле бир кыргыз менен иштеп аткан өзбеги бар, жана тажиги деле бар да. Алар деле мусулман, халал издеп жегиси келет. Аз бизде ошондой эле тажиктер дагы, тажик бир туугандарыбыз, өзбек бир туугандарыбыз суши пиццалар жейт да. Не дегенде эң арзан сушилер бизде да. Мисалы үчүн мына ресторанга алган болсок, суши шоп якиторияларды алсак 450 сом или 350 сомдон кам эмес. Кымбат. Мен Танукиден 1-2 жолу көп эле жолу жедик, бир кеминде бир 500 рубль, өтө бир кеминде, о так бир 700дөн арагы. Чындыгындачы. Азыр мынаны алсак 900 сомго 3 ролду мындай жирный отуруп жесе болот да. Еще 3 ролду эле үйгө сабой берсе болот да. Ошондой. Аябай жакшы. Бул жер негизи жасалганып, жаңы заманбап ушундай жана болуптур. Ремонт болуп, ачылып иштеп баштаптыр мекендештерим. Эми мына ушундай высышкалары бар, крышкаларды бышырып берет сиздерге. Бардык тамактарды ушул жерден бышырып беришет. Бардык талаптарга менин оюмча жооп берет деген үмүттөмүн. Крышканын ачуу кандай бул азыр? Крышкасы кандай крышка? Бул жерде баягы өтө эле күчтүү острый деп айтпайбыз. Москвадагыдай эле, ошо средний острыйда, домашнийдай эле кетип атат ошо. Бул бир ос үйбелик шеф. Обайсыз өзүңүз бир бисмилла деп баштап. Атайын. Малай кылганда. Сизди дуаңыз менен ишти башташты. Аны өзүңүз. Бисмилла. Өзүм башта берейин, Острыйлы бар, өтө эле бирок, жакшы экен, чын мына.
ошо кыргыз мекендештер жана бир туугандар келип, мына мисалы үчүн канчалаган берде иштетишти. Бирок мындай изилдеп кыргыз бир туугандар менен иштешелик деп мына Кылычбек ошондой эле бунун жардамчысы дагы бар. Ошол инилерим барып көрүп иштешип, анан кыргыз бир туугандар менен иштесе болот экен деп чечип чыгышты да. Биздикилер жакшы жеп калды суши, пиццаны. Мисалы үчүн ошол жерде эле акаларым бар, Кимкеде жашаган. Ошол жерде Санжар деген акаларым заказ берип турушат постоянно. Шынын айтайынбы? Крышка мощный экен. Серьезно мощный экен. Анан мына тазалыктарын көрүп коюңуздар, мына стойкаларын оңдошту. Кичине влажение кылышты бу жерденчи. Крышка мощный экен. Тузу, ачуусу, чындыгында туугандар мындай өзүңүздөр байкаңыздар. Тузу, ачуусу, бышырылганы мага чындыгында жакты. Серьезно нормальный крышка экен. Жакшы кылышка аракет кылабыз. Эми ачууну сүйгөндөр кичине ачуудан кылып бересизби? Албетте сурагандарга ачуу десе ачуу кылып беребиз. Кичине, бирок ачуусу нормальный экен. Нормальный, аябай жакшы. Ишиңиздерге ийгилик. Жанагы Анан дагы бир нерсени кошумчалай кетелик. Не дегенде ачылышы деп койсок эле болбой калат да. Адамдардан неге акция кылбадыңыз, ачылышы болсо бекер тамак болбой экен деген вопрос болот да. Ошондой эле Кылычбек инебиз менен келиштик. 20 адам группа эсептебейбиз. Ар бир 20 адамга таркаткан болсо бирден урол и бир стакан чай кошуп беребиз. 20 адам. Аны келтирип көргөзүп туруп алып жеп кетсе болот, же болбосо сабай алып кетсе болот. кошулдан ала кетсин бир-эки жөнүчүп каласа. Мына ушундай ишиңиздерге ийгилик. Чындыгында Катисога иштейдигенсиздер, сиздер деле аябай өзгөчө ушундай сушилер сиздерге кыргыздарыбыз үчүн арзан берилет. Менин тилимди түшүнгөн бир туугандарым бардыгына берилет. Кыргыздар дегенде чектөө жок туугандарым. Келе бересиздер, биримдикте ынтымакта жүрө берелик, ар дайым бири-бирибизге поддержка кылалык. Аябай жакшы экен. Франшиза ачам деген бир туугандар болсо, сүйлөшөсүздөр ага менен кичине. Мындай акыл берет демакчы. Бардык нерсенин акысын бериш керек. Сиз ондой багым кыламын деп айтканда. Туурабы? Бардык онун акысы бар да. Бизге жакшы сүйлөп, мындай дуа кылып койсо деле эсепте бул жашоодо только акча менен байланбайбыз. Алхамдулилlah. Булар өнүгүп өсүп кетсе, ресторандар ачыкчы. Биз сыймыктанабыз. Ошо алхамдулилlah бизге барып ушундай көтөрүлдү эле депчи. Адам нарагынан эле болуп калат ал. Чувствосу келгенден кийин ака жүрүң бир самса чай ичип коелук бир куюмдан деп телеседер биз барып беребиз ага. Жакшы. Ошондой эле бухгалтерлар бар, ИПлар бар, ошондой ачабыз деп калган болсо, беймарал иншалла колдон. Алла десе болот. Ооба. Жардам беребиз. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым биримдикте ынтымакта жүрө берелик. Мына ушундай агаларыбыз кое берсин. Эми негизи чындыгында франшиза сатышка деле муктаж эмес агабыз. Эми просто өзүмдүкү мага десе деле болот. Ошондой эле болуп калса болот эле да. Просто элге мага дагы болсун, Бешматка дагы болсун, Ташматка дагы болсун деген жакшы ой тилек да. Бардыгыбыз ошондой кең пейилдүүлүк болсун каалаймын. Биримдикте ынтымакта жүрө берелик. Ассалому алейкум, көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.